түштүк аймагына келген сапарыбыздын максаты буга чейин мага жетип аткан маалыматтар боюнча биздин реформага, биздин жаңы бийликке бут тосуу абдан күчөп атпайбы? Ар кайсы күчтөр бар. Ошол күчтөрдүн ушу улуттар аралык жаңжал чыгарып жиберүү, жанагындай бир ар кандай оюндарды уюштуруу максаттары болуп атат. Ошол себептен эл менен түзмө түз жолугуп, диаспоралардын баягы чоңдору менен, лидерлери менен келип сүйлөшүп, көзмө көз сүйлөшүп кетиш үчүн келдик. Ошон үчүн элди чогултуп, баягы түзмө түз сүйлөшүп, эл менен суроо жооп алып, анан кийин ошол ушундай бир жаңжалдарды болтурбоо максатында, алдын алуу максатында келдик. Эми албетте бүгүн COVID-19 күчөп аткан мезгили, бирок ошентсе дагы COVID-19 дагы ушул негизи улуттар аралык жаңжал чыгып кетүү же болбосо чек ара маселелеринде жаңжал чыгып кетүү бул андан дагы коркунучтуу нерсе да. Ошон үчүн ошол максатта келип эл менен жолугушуп, суранып кайтып кетип атабыз бүгүн. Баткен, Жалал Абад, Ошто болдук. Эң негизгиси ушул түштүк аймагында бизде туруктуу болсо, 3 область айрыкча Жалал Абад менен Ош бизде мамлекетибизде туруктуулук болот да. Ошон үчүн баягы алдын алып 2010 жылдагыдай болуп жаңжал чыгып кетип, аган ушу биз күнөөлүү болуп калбайлы деген максатта ушу келдим. Демек сиздерде бир провокациялык кандайдыр бир күчтөрдүн аракеттери боюнча маалыматтар болгон. Маалыматтар бар, азыр деле келип атат маалыматтар, бирок биз ошону алдын алып атабыз.